Илгери мен портер менен такси кылгам. 2006-2007 жылдары такси кылгам. Келген клиентти баалашпай алып кетчүмүн да. Содалашпай алып кетет элем. Башкалар 1000 сом деген жерге мага 500 сом берсе да кетип берет элем. Анча-мынчасы акчасы бербей, акчам жетпей калды, 200 сом берсе деле апарып таштай берет элем да. Ошентип 1-2 ай иштедим да. Анан 2 айдан ишим өлө жакшы болуп баштады. Күндө звонок келет. Иним, кандайсың? Кара-балтага таштап кой дейт. Кара-балтага содалашпай эле барып келем. Барып келсем, жанагы жерде 1000 сомго барып келе турган жерге мага 1,5 сом берип коет. Мурда бекер апаргандар уже чыга баштады да, кырынчы. Мындай карап көрсөмчү. Анан клиентим дагы көп. Анан айтканы кылам. Ошентип баягы акырын иштеп жүрүп 4 такси жасап, баягы балдарга берип, анан ошентип бир 3-4 жыл иштегенмин да. Значит, баягы адамдан биринчи акы талап кылсаң, Кудай талабын сразу акы талап кылсаң, анда ийгиликке жетүү кыйын экен да, баюу кыйын экен. Биринчи акысы жок, сен өзүң мындайча айтканда эмени көрсөтүшүң керек экен да. Мээнеткечтигиңи, анан кийин болсо болот. Мисалы үчүн мусулмандар үчүн болсо 5, болбосо 15 дейт го, болсо болот, болбосо дагы жакшыраак. Себеби баягы кедейчилик ушунчалык бейишке киришке оңой деп коет го. Ошол сыяктуу эле болсо 5, болбосо 15 дегендей.